Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын жума күнкү толук чыгарылышы, студияда мен Зайырбек Чуманалиев. Алгач алдыда кыскача түрмөк. 2010 жылдагы июнь окуясында чет мамлекеттен аскерлерди жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн жаран кармалды. Жогорку сот Өмүрбек Бакировду депутаттык мандатынан ажыратуу жөнүндөгү шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды. Президент Садыр Жапаров Ысыкөлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга 49 жылга ижарага берилерин айтты. Кара Суу районунун Савай айылынын эли стадионго бөлүнгөн жердин 11 соток аянты жеке тарапка өтүп кеткенин айтып чыгышты. Түнү менен үйлөрдү басып кетти. Чек алгыла, манча бергиле, эките беребиз, üçte беребиз. Ошону контролго алып коюң. Siz hazır törага болду деп отам азырчы. Ошолорду контролго алың мында. Майли, ушул зайна бүтсө коштоймун укан. Азыр чек. Депутаттарды башпайбы чек азырчы? Мында сурап келгенлерге бардыгы бирден чек алды. Алдыда ушул жана башка маалыматтар менен кабардар кылабыз, оштубудан алыстабаңыз. Чет мамлекеттен 2010 жылы аскерлерди жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн деп издөөдө жүргөн кыргызстандык кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Билдирмеге ылайык Кара Суу районунда төрөлгөн 50 жаштагы киши июнь окуясында массалык башаламандыкка активдүү катышкан. Нариман айылында Коргоо министрлигинин кызматкерлери менен укук коргоо органдарынын кызматкерлери мыкаачылык менен өлтүрүүгө катыштыгы бар деп шектелүүдө деп жазылган маалыматта. Кармалган жаран Ош шаарындагы номер 5 тергөө камагына киргизилген. УКМК 2010 жылдын июнь айында өзгөчө оор кылмыш жасаган адамдарга карата эскерүү мөөнөтү колдонулбай турганын эскертти. Эскерте кетсек, 2010 жылы 10 июнда улуттар аралык жаңжал чыгып, кан төгүлгөн. Расмий маалыматтар боюнча каргашалуу окуяда 446 адам каза болуп, 2000ге чукул киши ар кандай жаракат алышкан. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100дөн ашуун адамга издөө жарыяланган. Кыргызстандык чаранды алдап 1,8 миллион долларлык криптовалютасын алып алган деген шек менен чет элдик кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. 15 августта чекистер чет өлкөлүк чаранды кармап тергөө абагына киргизген. Ал трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болуп саналары белгиленди. УКМК бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды дагы издеп жатат. Баткен облусунда сасык чайыр өсүмдүгүн чогултуу жана сатуу боюнча мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюлду. Мында билдирүүнү УКМКнын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы билдирди. 8 августта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын уюштуруу учурунда Баткен шаарынын аймагында ак түстөгү Toyota Estima унаасы кармалган. Унааны кароо учурунда салонунда жана багажында сасык чайыр дары өсүмдүгү аталган 12 дана көлөмдөгү 35 литрлик идиштерде табылган. Кармалган жүктүн жалпы салмагы 300 килограммдан ашык, көмүскө базардагы баасы 20 000 доллардан башталат деп айтылат маалыматта. Учурда иштин бардык жагдайларын тактоо максатында тергөөгө чейинки иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Эске сала кетсек, Кыргызстандын аймагында сасык чайыр өсүмдүгүнүн майын чогултууга тыюу салынган. Ферула же кыргызча аталышы сасык чайыр көп жылдык чөп өсүмдүгү. Кыргызстанда 35тен ашуун түрү өсөт. Индия жана Пакистан сыяктуу Азия өлкөлөрүндө тамак ашка кошулат, ошондой эле дарылык максатта колдонулат. Жогорку сот Өмүрбек Бакировду депутаттык мандатынан ажыратуу жөнүндөгү шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин номер 4 Көкчар 1 мандат округунда шайлоонун жыйынтыгы тууралуу БШКнын чечими жокко чыгарылган. Мунун натыйжасында шайлоо өткөн жок деп табылып, Бакиров депутаттык мандатынан ажыратылган. Эл өкүлү бул чечимге макул болбостон жогорку сотко кайрылган. Эскерте кетсек, парламенттик шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрында өтүп, Көкчар округунан Бакиров утуп чыккан. Былтыр ноябрда Өмүрбек Бакиров парламентти УКМКнын төрагасы Камчыбек Тачиев менен кайым айтышкан болчу. Эртеси жогорку кеңештин чарбалык иштерин караган президенттин иш башкармалыгы аны кабинетинен чыгарып салган. Ал эми декабрда шайлоо учурундагы атаандашы Равшан Ырспаев добуш сатып алган деп мурда жабылган ишти кайрадан кароо үчүн Бишкек шаардык административдик сотуна арыз жазган.
Ошонун негизинде иш кайра жандандырылган. Саясатчы атаандашы шайлоо учурунда дагы арызданганын, бирок анда 3 инстанцияга чейин жетип, жогорку сот акыркы чекитти койгонун билдирген. Бакировдун айтымында сотто добуш сатып алуу далилденген эмес, ошонун негизинде БШК мандат берген. Президент Садыр Жапаров Ысыкөлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга 49 жылга ижарага берилиши боюнча жооп берди. Ал Кабар улуттук агенттигине маек берип, 2016 жылы Темир Сариев премьер-министр болуп турганда популисттик кылып эле пансионаттарды алып койгонун айтты. Ошол эле жылы өзбек тарап эл аралык сотко 65 миллион долларга доо арыз менен кайрылган. 2017 жылы Сапар Исаков өзбек тарапка тынчтык жолу менен чечели, силерге 4 пансионатты кайра берели, доо арызыңарды алып коюла деп кат жөнөтүптүр. Быйыл май айында эл аралык сот кыргыз тарап 40 миллион доллардан ашыгыраак доллар төлөйсүңөр деген чечим чыгарды. Биз анча акчаны төлөй албайбыз, андан көрө силер 49 жылга алгыла, 4-5 жылдыздуу мейманканаларды кургула деп келиштик. Ал пансионаттардын акыбалын көрөсүңөр, аткана. Өзүбүз жакынкы 15-20 жылда ал пансионаттарга бир тиын сала албайбыз. Башка жыртык тешиктерибизди бүтөй албай жаткандага кайдак акча, деди президент Жапаров. Ошондой эле президент аталган 4 пансионатты сатууга койсо, 40 эмес 4 миллион долларга да эч ким албай турганын баса белгиледи. Белгилей кетсек, мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги Ысыкөлдөгү Золотые Пески, Дилорам, Рохат жана толук курулуп бүтө элек Бустон пансионаттары Өзбекстанга 49 жылга берилерин кабарлаган. Өзбек компаниялары ижара акысынын ордуна реконструкциялап, ар бир пансионатка 15-20 миллион доллардан сарптайт. Мурда бул объектилерди өзбек тарап башкарчу 2016 жылы Кыргызстан өзүнүн балансына өткөрүп, аталыштарын өзгөрткөн. Кара Суу районунун Савай айылынын тургундары социалдык объектилердин жерлери сатылып жатканынан нааразы. Жергиликтүүлөр стадионго бөлүнгөн жердин 11 сотук аянты жеке тарапка өтүп кеткенин айтып чыгышты. Алар айыл башчыны алмаштыруу талабын дагы коюп чатышат. Ошондой эле таза суудагы айыл элин көп жылдан бери түйшөлтүп келет. Түнү менен үйлөрдү басып кетти. Чек алгыла, манча бергиле, эките беребиз, üçte беребиз. Ошону контролго алып коюң. Siz hazır törəqə oldu deyib otam hazırçı. Uşuları kontrolga alın vurumda. Mayli, uşul Zayna bütsə qoş deyəmin ukan. Hazır çek. Meçnatlarda başmay aldı çek hazırçı. Bunda soraq kelgenler bardı. Bilməyəm çek aldı. Кара Суу районунун Савай айыл өкмөтүнүн тургундары стадион курула турган 53 сотук жердин 11 сотук аянты мыйзамсыз жеке тарапка сатылып кеткенин айтып чыгышты. Жергиликтүүлөр айылдагы жер маселеси курч экенин көтөрүшүп, мыйзамсыз жер саткан ортомчулар көбөйүп кетти дешет. Ошондой эле социалдык объектилердин жерлерин дагы өз билемдик менен ээлеп алгандар бар экенин билдиришти. Анан кийин баягы жериң боюнча дагы өтө чана калды. Эмне бул жерди мен сатып алганмын, мына жери меники деген адамдар менин атын айтпаймын. Атнайс жоқ тоқтап тұр. Мұғалим қыз. Атыңарды айтканда дағы құйым жаман, Мақұлдың қатыны құмыры жаман, қырғыз шаңқылдап шығады деген сөзі қа. Мен андай бір құдайға жаққан болды. Емне үшін бардық стант қала береміз. Балатода қала береміз. Мұна суыз балата күн түн. Айыл өкіметімен ұрышуам. Мұна шу балаға жаман көрініп айтам, жақшы көрініп айтамын. Азыркы документте 43 сотик болуп калыптыр. 11 сотик жерибиз жок болуп кетип атат. Эми бул жерде биз илгертен ойдоп жүргөнбүз. Бардык чоңой бул элдин жери экендигин бардыгын билебиз да. Биринчи маселе ушул болуп атат дагы, экинчи маселе чек боюнча. Мына жерде бардык отурушуп атат. Азыр өздөрү дагы сүйлөйт чек маселеси, үчүнчүсү бул таза суу маселеси. Төртүнчүсү мына мектеп маселеси. Şu mekteptin keleceği kандай болотун, eski mekteplerden ылдыйкы мектеп бар, анан үстүнкү мектеп бар. Шунун келечеги. Мына элдердин жыйналган себеби ошол болуп атат бул жерде. Савай айыл өкмөтүндө дээрлик 15 жылдан бери жер трансформация болбогондуктан турак жай салуу үчүн жер сурагандардын кезеги дагы 5 миңден ашып кеткен. Буга карабастан айрым айыл өкмөттүн баласындагы жерлер сатылып жатканына айыл эли нааразы. Мындай мыйзамсыз ишке айыл башчысы кайдыгер экенин айтып, чогулган эл кызматтан алуу талабын коюшту. Мындалам өкмөт менен элдин ортосунда араздашуу жаралды. Бирок токтотпойбуз. Түнү келип өлчөп бересиз, түнү келип асфальт басасыз. Мен канчалык айттым, асфальтты күндүзү басыш керек. Жок. Асфальт hem boğun çıkarıp geçti buna ki. Aytkandın tili jaman olmaz aytkanda. Sizler göçüp kettik o asfaltı. Akırıcı adamçı sizden hukukunuzçu öte çoğun eken da ki. Men şunu askar bakanınızga men keçeden beri oylanıp otam da. Nege Mehmet aka şulardı toktatmaydı deyin de. Siz
Tünü gelip çek berip ketти деп атат мына азыр. Siz tünü berip çek бере турган адамсыз siz. Айылдын жүзүсүз siz мындай айылдын авторитетисиз мындай айтканда. Ал эми Сабай эл өкмөтүнүн башчысы стадион курула турган жердин аянты 43 сотук болуп мамлекеттик каттоодон өткөнүн билдирди. Жеке тарапка сатылып кетти делген бөлүгүн атайын комиссия түзүп аныктай турганын кошумчалады. Талаштуу жайга спорттук эмес 100 орундуу бала бакча курууну пландап жатышыптыр. Бала бакча курууга өткөздүк. Мына ушу биз турган жерчи. Бул бала бакчанын азыр проектный смета документациясына тендер объявление болуп, жеңүүчү табып, бир жума болуп калды, келип грунттун немелерин алып, и проект жасап жатат. Бул боюнчачы. Ал эми элдерибиз айтып аткан баягы 10 сотик, 11 сотик жер маселе боюнча биз бул немени азыр булардын түшкөн арыздын негизинде госрегистрден данныйларды алып, анан кандай болуп кеткен, бул жер сатылдыбы же бул жер башта эле канча жылдары өтүп кеткен жеке менчик башка бирөөнүн колуна, уну эмтиктайбыз да. Мындан сырткары айылдын муктаждыгы артылып келген эл таза суу маселесин дагы тез арада чечип берүүнү талап кылышты. Анткени мындагы жашоочулар арыктан аккан сууну ичишет. Бул карата эл өкмөт башчысы маселени чечүү үчүн республикалык казнадан 12 миллион сом бөлүнгөнүн себеп кылып чечип берүүнү убадалады. Деген менен айыл эли айыл өкмөт башчысынын сөзүнө ишеним арткан жок. Сабай эл өкмөтүндө 30 миңге чукул калк жашайт. Айдоо жерлери көп болгондуктан турак жай салуу үчүн жер көп жылдан бери талаш жаратып келет. Нарышчылыкка чогулган эл айыл башчына кетирүү талабы менен кол топтоп өкмөт башчыга жөнөтүүгө камынып жатышат. Абдумалик Базарбаев, Мунарбек Арзбек уулу, Ош ТВ. Өлкөдө жол кырсыктарынын саны азайбай жатат. Бийлик жол кырсыктарын алдын алууну көздөп, улам мыйзамдарды катаалдаштырып, видео көзөмөлдөрдү орнотконуна карабай, өлкөдө жол кырсыктарынын саны азайган жок. Буга айдоочулардын эрежелерди сактабай жатышы себеп болууда. Ош облусунда жыл баштан бери жол кырсыгынан 46 адамдын өмүрү кыйылган. Буга айдоочулардын жол эрежесин так сактабай жаткандыгы себеп болууда дешет. Мындан улам Кара Суу районунда айдоочуларга жолдогу коопсуздукту алдын алуу рейд өткөрүлдү. Бул рейдти аталган рейдти биз атайын агит жүрүш, үгүттүү жүрүшүн өткөзүп атканыбыздын себеби жакында бизде мектептер ачылат. Ушу жаш өспүрүмдөрдүн алдына жашөспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарын алдын алуу максатында ошондой эле ушул айдоочу абайла деген өзүнчө бир ушундай бир жанагындай үгүттөө иштерин жүргүзгөнгө жүргүзүп атабыз. Азыр бизде Ош облусунун аймагында ролдо аталышында иш мерчемдер өтүп атат. Ошол иш мерчемдердин негизинде ушул рейдти өткөзүп атабыз. Ушул жөө жүрүштөрдө. Өлкөдө жол эрежесин бузган айдоочуларга мурдага салыштырмалуу чаралар күчөтүлгөн. Мындан улам мас абалда унаа башкаргандардын саны азайган. Бирок адам өмүрүн алган ири жол кырсыктары токтоп калган жок. Айдоочулар катуу ылдамдыкта карама каршы тилкеге чыгып, жол кырсыктары орун алууда дешет. Жол транспорт кырсыктары ошол эле жол транспорт кырсыктары кайталанып жатат. Бунун максаты айдоочулардын билим деңгээлинин начарлыгынан жол эрежесин билбегендиктен келип чыгып атат. Бул боюнча Ош облусунун аймагында ар түрдүү иш пландар түзүлүп, рейдтер болуп, иштер алып барылып жатат. Бул боюнча иштер жүрүп жатат. Жол кырсыгынын азайбай жатышына айдоочулар гана эмес, жетиштүү шарттын жоктугу да себеп экени айтылып келет. Мындан улам жол кырсыктарын азайтууга багытталган жер-жерлерде рейдтер да уюштурулуп жатат. Айт менде мойнума алам. Бир сапарым кесиримди койсун. Унутпаңыз. Сиздин жеке коопсуздугуңузда Кыргызстанда соңку жылдары жол кырсыгынан каза болгон жана майып болуп калган жарандардын саны көбөйүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, акыркы 3 жылда 2000ден ашык адам жол кырсыгынын курмандыгы болгон. Бириккен Улуттар уюмунун эсебинде жыл сайын дүйнө жүзүндө жол кырсыктарынан 1,35 миллион кишинин өмүрү кыйылат. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузирков, Ош ТВ. Ошмода Насридин Исановдун айкели тургузулуп, коомдук ишмердин наамын алган жаңы илимий изилдөө институту ачылат. Калаанын эң негизги билим берүү мекемесинде эгемендүүлүк күнүнө карата эл аралык маданий жана илимий конференциялар уюштурулат. Учурда окуу жайдын башкы корпусунун айланасы оңдоп түзөөдөн өтүп жатат.
Оштогу эң ири окуу жайлардын бири болгон Ош мамлекеттик университетинде эгемендүүлүк күнүнө карата негизги иш-чаралар өткөрүлөт. Окуу жайдын башкы корпусунун алдында марекелик жылы белгиленип жаткан Насирдин Исановдун айкели тургузулат. Учурда коомдук ишмердин айкелинин орду даярдалып, борбор каладан жасалып жатканын билдиришти. Ошондой эле башкы имараттын айланасы толугу менен жаңыланып, суу ургумасы дагы реконструкциядан өтүп жатат. Окуу жайдын демилгеси менен Насирдин Исановдун аты ыйгарылган Атайын илимий изилдөө институту дагы түптөлүүдө. Ал эми эгемендүүлүк күнүндө Исановдун ишмердүүлүгүн чагылдырган эл аралык илимий конференция дагы уюштурулат. Эгемендүү өлкөнүн алгачкы өкмөт башчысынын бейнесин чагылдырган маданий иш-чаралар дагы өтөт. Учурда эл аралык жыйынга 200дөн ашуун макала келип түшкөн. Бир локациясы Ош мамлекеттик университетинде өтө турган болот. Бизде Ош мамлекеттик университетинде көрүнүктүү ишмер Кыргызстандын туңгуч премьер-министри Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракесине арналган бир канча иш-чара пландалган. Ошо пландалган иш-чараларга даярдыктар жүрүп жатат. Биринчиден Насирдин Исановдун бул жерде короосунда бизге эстелик курулуп атат. Эстелигинин ачылышы болот. Эстеликтин ошол айкелинин ачылышына президент Садыр Нуркожоевич өзү келип катышып, бул жерде шаардагы жалпы коноктор, жалпы туугандары, ардактуу коноктор, расмий бийликтин өкүлдөрү чогуу катышып, ушул жерде бир иш-чара болот. Эл аралык жыйынга 200дөн ашуун макала келип түшкөн. Илимий практикалык конференциянын жыйынтыгы менен Исановду изилдеген окумуштуулардын баяндамалары жарыяланат. Учурда окуу имараттынын айланасы жаңыланып, иш-чаралар өтчү мекемелерде даярдык көрүлүүдө. Кыскача айтканда, ошо илимий изилдөө институтуна Насирдин Исанов атын берилди. Ал институт өз ишмердүүлүгүн аткарып жатат. Андан кийин эң чоң расмий айкелди ачкандан кийин, расмий иш-чарадан кийин Ош мамлекеттик университетинде Насирдин Исанов 80 жылына арналган илимий практикалык конференция өтөт. Бул конференцияга азыркы учурда 200дөн ашык адам катышуучу илимий макалаларын, баяндамаларын берип катталды. Илимий конференциянын жыйынтыгында ошол Насирдин Исановдун ишмердүүлүгүн изилдеген, илимий негизде изилдеген баяндамалардын материалдын конференциянын жыйынтыгын жыйнак жарыяланат, даярдалат. Быйыл эгемендиктин 32 жылдыгы жана Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракеси Ош шаарында өтөт. Бул үчүн каланын негизги тарыхый жайлары оңдолуп, курулуштук долбоорлор ишке ашууда. Абдумалик Базарбаев, Азам Бузриков, Ош ТВ. Ошто билим берүү кызматкерлеринин педагогикалык кеңешмеси өттү. Жыйында билим берүү тармагын өнүктүрүүгө багытталган аракеттер, ийгиликтер жана жаңы окуу жылында аткарылуучу милдеттер талкууга алынды. Ошондой эле мектептердеги ар кандай фонддорду түзүп, акча чогултуу маселесине тыюу салынды. Анда каладагы мектептердин билим берүү системасын алдыңкы орунга чыгарууга аракеттер көрүү планы коюлду. Кеңешмеде жылдын мыкты мугалиме, жылдын мыкты тарбиячыларына белектер тапшырылды. Белгилей кетсек, Ош шаарында 88 жалпы билим берүүчү мектеп иштейт. Анын ичинен билим берүү башкармалыгына караштуу 54 мектепте 79112 окуучу билим алууда. Анын чечүүнүн жолдорун кеңешип, мына Ош шаарынын мэриясы, биздин билим берүү министрлиги, ошондой эле коомчулук, ата-энелер, Ош шаардык депутаттар кеңеши менен чогуу ушул көйгөйлөрдү. Бул жерде жанагындай акча каражаттарын чече турган маселелер өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мектептерде мыйзамсыз акча каражаттарын жыйноого таптакыр тыюу салынган. Ошол себептен мектепте билим берүү уюмдарын, мектептерди ремонттоо маселеси, капиталдоондоо иштери, ошол эле мен жогоруда айткан коопсуздук маселеси, окуу китеп маселелери, башка маселелерди чечүүдө кандай багытта иш алып барабыз, кимден жардам алабыз, кимге кайрылабыз дегендей маселелер чечилет. Амман шаарындагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Калмира Билимбек кызы коло медалга ээ болду. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Ал 59 килограммга чейинки салмак категориясы боюнча күч сынашты. Биздин балбан 1-16 финалда өзбекстандык спортчуну 11-1, 1-8 финалда казакстандык кызды 8-1 эсебинде артта калтырган. Чейрек финалда япониялык балбанды 10-0 эсебинде утуп, жарым финалда нейтралдуу желек менен чыккан Алеса Гетмановага утулуп калган. Бирок атаандашы финалга чыккандыктан коло байгө үчүн күрөшүүгө жолдомо алган. Бул беттеште туркиялык балбан кыз менен кармашып жеңишке жетти. Бул дүйнөлүк чемпионаттагы Кыргызстан курама командасынын биринчи медалы.
Бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушул жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ош ТВдан алыстабай туруңуздар. Аба ырайы тууралуу маалыматтын демөөрчүсү Жемчужина Нила чайы. Жемчужина Нила чайы бул көңүлдүн тынчтыгы, ойдун тереңдиги, жана толуктугу. Ууртам сайын бул өз жан дүйнөңдөгү нукура кенчти табуу убакыты. Аны сактап калуу эч калдыксыз сүйүктүүлөргө тартуулоо. Жемчужина Нила чайы, нукура кенч.